Базар Коргон районунун борборунда жаңыдан реконструкцияланган стадион маркум Асылбек Текебаевдин ысымы ыйгарылды. 3300 орунга ылайыкташкан стадионду оңдоо мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом каралып, былтыркы жылы оңдоо иштери башталган. Анын ачылышы кечээ 2 ноябрда райондун 100 жылдык мааракесин белгилөө учурунда болду. Иш-чарага жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков баштаган депутаттар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Борбордук стадион 1982 жылдан 83 жылдары ашар жолу менен курулуп баштап, толук бүтпөй калган. Асылбек Текебаев бир топ жыл журналист катары түрдүү массалык маалымат каражаттарында иштеп, Ата Мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы координатору да болгон. 2012 жылы жүрөгү оорусунан 50 жашында көз жумган. Ал Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси.